Саламатсызбы азаттыктын көрөрманы жана угарманы. АКШдагы Сан-Диего университетинин профессору, саясаттануу илимдеринин доктору Ахмет Куру мусулмандардын басымдуу калктын бөлүгүн түзгөн 50 мусулман өлкөсүнүн социалдык, саясий жана экономикалык абалы, ал жактагы жашоочулардын турмушу тууралуу изилдөө жүргүзгөн. Биз азыр Ахмет Курунун өзү менен маек куруп, изилдөөдөгү жыйынтыктар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Sayın Ahmet Kuru Mırza, salamatсызбы? Merhabalar, teşekkürler bu program için. Müslümanlar Халкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 50 өлкөнүн саясий экономикалык абалы, халкынын жашоо турмушу боюнча изилдөө жүргүзгөн экенсиз. 50 өлкөнү кантип тандап алдыңыз? Изилдөөдө эмнелер камтылып, кандай критерийлер менен бааланды? Дүйнөдө 200дөн ашык өлкө бар. Анын 50сү калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн мамлекеттер. Басымдуу дегенде ал жерде жашагандардын 51%дан көбү мусулмандар дегеним. Ислам конференциясы уюму деген бар. Ал азыр Ислам дүйнөлүк жардамдашуу уюму деп аталып калган. Бул топко ал өлкөлөрдүн баары мүчө. Мен аларды тарыхтан азыркы учурга чейинки авторитардык режимдин уланышы, социалдык, экономикалык жактан өнүкпөй жатканын изилдедим. Изилдөөнүн жыйынтыгында 50 өлкөнүн 45и авторитардык экенин айтып жатасыз. Бул жагдайга кайсы факторлор себеп болушу мүмкүн? Önemli faktörleri söyleyebilirsiniz. Şimdi demokratikleşme konusu Саясаттануу илиминде демократиялашуу процесси кеңири масштабтагы тема. Мында экономикалык пайдубал да каралат. Мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири рантия же чийки затка байланган экономиканын пайдубалынын түптөлүп калгандыгы. Тагыраагы мунайга байланган экономика. Нефтини, газ, алтын жана башка табигый байлыктарын пайдаланып экономикасын жөндөп турушат. Мындай учурда өлкөдөгү коомчулуктун жана жеке ишкерлердин мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Бул өлкөлөрдө авторитаризмдин орноо ыктымалдуулугу жогору. Карай турган болсок, мусулмандар көп жашаган өлкөлөр дүйнөнүн 1/4 түзөт. Алар дүйнөдөгү мунай заттын 60%-на ээлик кылышат. Иран, Сауд Арабиясы, Казакстан сыяктуу алдыдагы өлкөлөр рантия экономикасынын таасирин жанындагы кошуна өлкөлөргө да тийгизип турат. Биз сөз кылып жаткан өлкөлөрдө авторитаризмдин болушунун биринчи себеби ушундай. Экинчи себеби болсо, бул аймактардагы социалдык экономикалык көйгөйдүн курч бойдон калып жатканында. Мисалы, сабаттуулуктун көрсөткүчтөрү, мектептердин жеткиликтүүлүгү, билим берүүдө Батыш Европа өлкөлөрүнүн артта калып жатканы. Бул фактор да авторитаризмдин өмүрүн узартат. Үчүнчү дагы бир маанилүү жагдай мамлекет менен дин аалымдарынын айлансына байланыштуу. Мен бул тууралуу китебимде да баса белгилегем. Мында дин өкүлдөрүнүн бийлик же мамлекет менен тыгыз мамиледе болушу жана ортодогу чек аранын так аныкталбаганы да бир маселе. Башкача айтканда, саясий топ динди да, экономиканы да, интеллектуалдык өнүгүүнү да башкарат жана демократиянын жайылышына жол бербейт. Sormak istediğim dünyada адамдык өнүгүүдө башка дүйнөлүк көз карансыз рейтингтерде мусулмандар жашаган өлкөлөр эмнегедир алдыңкы катарларда көрүнбөйт. Муну жогорудагы авторитардык түшүнүккө байланыштырууга болобу? Артта калууга же жай өнүгүүгө кайсы факторлор себеп болушу мүмкүн? Сөз болуп жаткан өлкөлөрдөн башка мамлекеттер, тагыраагы калкынын басымдуу бөлүгүн башка диндегилер түзгөн өлкөлөрдүн 60-70%-ында демократиянын жайылганын көрүүгө болот. Мусулмандардын өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 10 гана пайызга жетет. Бул жердеги маанилүү критерий шайлоолор. Көз карандысыз негизде өтүп, бардык жарандардын катышуусуна укук берилиши керек. Арийне, шайлоолор гана өлкөнү демократиялуу кылып койбойт. Сөз эркиндиги, жарандык биригүү, уюшуу укугу, партиялардын өзүнүн ишмердигин кеңири жүргүзө алуусу да маанилүү. Ушул критерийлер менен караганда, араб өлкөлөрүндө демократиялык өлкө жок эле. Кийин бир гана Тунис демократияга ыкталып, бирок быйыл ал өлкөнүн президентинин чечими менен ал жердеги демократия да жок болду. Бул жагдайга саясатчылардын да мурунтан бери келе жаткан тарыхый маданий көйгөйлөрдүн да эпкени тийди.
Dini, bayистик түшүнүктөр демократияга үндөбөйт. Мен китебимде мунун себептерин талдаганга аракет кылдым. Dini идеологиялардын демократияга салкын мамиле кылышынын бир себеби тарыхка, орто кылымдардагы абалга да байланыштуу. Имам Газали, Ибн Таймия, Маварди сыяктуу мусулман агартуучулардын айткандарын дини ыйыктык катары кабыл алып, талдабай туруп бүгүнкү күнгө жеткиришкени авторитаризм болуп калат. Секулярдык топтун идеологиясында алар аскердик жетекчилер тарабынан дайындалган үчүн борборго же мамлекетке гана кыйшаюусуз баш ийишкени, колониялык түшүнүктөн, мисалы Совет, Француз, Англиялык колониализми да коомду авторитаризмге түрткөн бирден бир фактор болуп саналат. Otoriteryenizmi netice veren faktörlerden. Бул изилдөөлөрдө Кыргызстан тууралуу дагы айтылабы? Araştırmada Orta Asya, Изилдөөдө Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан өзгөчө мааниге ээ. Китепте коюлган маанилүү суроолордун бири мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдүн өнүгүү, социалдык экономикалык жактан артта калганын байкайбыз. Бирок алардын тарыхына көз чаптырсак, прогрессивдүү, алдыга озгон коом экенин көрүүгө болот. 8-12 кылымдарда Борбор Азия, Иран, ортоңку чыгыштын калган бөлүгү, Түндүк Африкада дүйнөнүн эң чоң шаарлары курулган. Кытайга удайлы Багдад, Самарканд, Шам, Бухара сыяктуу шаарларда билим менен философия, экономикада өнүккөн. Кыргызстан жайгашкан Борбор Азия ошол кезде дүйнөлүк философиядан да алдыда болчу. Бул доордо Батыш Европа артта калып, эч бир тармакта өнүгүү болгон эмес. Мисал келтире турган болсок, Борбор Азиялык мусулмандар Кытайдан кагаз чыгарганды үйрөнүп, ортоңку чыгышка жайылтты. Багдад, андан кийин Каир. Ошол учурда мусулмандардын колунда болгон Испанияда кагаз индустриясы иштеп баштады. 5 кылым бою мусулмандар кагазды колдонуп жатканда, Батыш Европа жаныбарлардын терисине жазып жүргөн болчу. Ошол үчүн мусулмандардын Багдадта, Самаркандта, Бухарада, Каирде 100 миңдеген китеби бар китепканалары болгон. Батыш Европанын китепканаларынын текчелеринде болгону 100-200 гана китеп болор эле. Борбор Азия менен ортоңку чыгышта мусулмандар дүркүрөп өнүгүп турган. Кийин эле Батыш Европа басмакананы ойлоп таап, миллиондогон китептерди чыгарды. Мусулман коомчулугуна бул басмакана эмне үчүн 300-400 жылдан кийин араң келди? Артта калуунун чыныгы себеби эмне? Китебимде ушул суроого жооп издедим. Neden bu gerileme oldu? Bunu inceliyorum kitabımda. Ислам тарыхындагы алтын доор же болбосо 8-12 кылымдагы өнүгүү доору тууралуу сурагым келип жатат. Ошол кездеги ар тараптуу өнүгүүнүн негизги себептери эмнелер болгон? Азыр ошол жыйынтыкка жетүү үчүн эмне жетишсиз болуп жатат? Bu çok önemli bir soru. Бул аябай маанилүү суроо. Ошол учурдагы өнүгүү коомдогу эки топтун арты менен ишке ашты. Биринчиси соодагерлер тобу. Буга буржуазия, ишкерлер, экономикалык жактан киреше тапкандар деп койсок да болот. Ошол учурда күчтүү соодагерлер катмары бар эле. Борбор Азиядан Түндүк Африкага чейин барып, соода кылып турушкан. Алар финансылык жактан ачылыштарды да жасашкан. Азыр колдонуп келген чектерди ошолор ойлоп таап, чек менен векселдерди кийин Европанын банктары да колдоно баштаган. Бул соодагерлер классы дин аалымдарын, философторду байлыгы, мүмкүнчүлүгү менен колдоп турушкан. Алтын доорду пайда кылган коомдун экинчи классы болсо, ой жүгүрткөн билимдүү катмар болгон. Алар дини, философиялык, илим-билим жаатында иштешкен. Олуттуу изилдөөнүн жыйынтыгында 850-1050 жылдар аралыгында жашаган 4000 ислам аалымдарынын 90% жеке ишкерлик менен күн көрүп, өкмөттөн, бийликтен акы алган эмес. Алардын 10%-нын гана оокатын өкмөт камдап берген. 11-12-13 кылымдарда бул көрүнүш өзгөрдү. Өз алдынча иш кылып, нан тапкандын ордуна феодалдык доор, жерлерди өкмөт бөлүштүрүп берген мезгил башталды. Бийлик экономиканы да көзөмөлдөй баштагандан кийин соодагерлер классы алсырай баштады. Анын жыйынтыгында аалымдар же дини агартуучулар катмары мамлекеттен айлык ала турган абалга түштү. Медреселер илим менен философияны көп окутпай турган болду. Ушунун арты менен ислам дүйнөсү экономикалык жактан да билим илим боюнча да өнүкпөй бир жерде туруп калды. Azalttı. Neticede İslam dünyasında hem bir ekonomik durağanlık ve gerileme hem de bilimsel bir durağanlık ve gerileme oldu.
Борбор Азия өлкөлөрүндөгү дин менен саясаттын айкалышы, ар кандай чакырыктар тууралуу кандай баа бересиз? Тенденция кайсы нукта өнүгүп жатат? Ben 1999 yılında 4 ay kadar келечек үчүн Борбор Азиянын ролу жогору. Бир жагынан алганда өтмүшүндө алтын доорду башынан өткөргөн бай тарыхы бар. Экинчиден Совет доорунан кийин Орусия, Кытай, Индия жана ортоңку чыгышты байланыштырчу көпүрө десек да болот. Борбор Азия билим, өнүгүү жагынан мурунку тарыхын кайталап, ренессанс жасай алса, мусулмандар көп жашаган башка өлкөлөргө да өрнөк боло аларына ишенем. Müslüman ülkelerin diğerlerine de örnek olabilir diye düşünüyorum. Китабыңызда да bahsetmişsiniz. Динден мамлекетти бөлүү керек деген ойду азыр дагы китебиңизде да айтып жатасыз. Секуляризм ансыз деле ошол максатын аткарылышы эмеспи? Бул сиз айтып жаткан өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн баш мыйзамдарында жазылган норма. Сиздин айтып жаткандарыңыз боюнча дин менен мамлекет кантип экиге бөлүнүшү керек? Кураллар жазылмыштыр. Sizce din ve devlet nasıl ayrılmalıdır? Bu da önemli bir soru. Ben 10 yıl önceki ilk 10 жыл мурун байыстүүлүк тууралуу жазган элем. Америка, Франция жана Түркияда байыстүүлүк же секуляризм кантип орноду жана алардын кандай айырмачылыктары бар деп токтолгом. Негизи батышта мусулмандарда байыстүүлүк болбойт деген туура эмес түшүнүк калыптанып калган. 50 мусулман өлкөнүн 22синин баш мыйзамында секуляризм камтылган. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Түркия, Африкадагы Сенегал, Мали өлкөлөрү баш мыйзамына секуляризмди кошкон. Секуляризмдин маанилүүсү диний кысым басым болбой, дин тутуу эркиндигин сунуу менен дин тутунган адамдарга карата коркутуулардын болбошу. Дагы бир туура эмес көз караш ислам секуляризмге уруксат бербейт дегени. Керек болсо муну мусулмандардан да айтып жүргөндөр бар. 4-5 кылымда диний лидерлер менен саясатчылардын ажырымы бар эле. Кийин бийлик менен дин алымдары биригип кетти да, философияда сөз, ой жүгүртүү эркиндиги да чектелип калды. Мусулмандардын алтын доорунда дин агартуучулар менен бийликтин ортосунда аралык сакталып турар эле. Дин алымдары мамлекеттен акы алышчу эмес. Мисалы, белгилүү Абу Ханифа Аббасилердин башчысы сунуштаган мамлекеттик кызматынан баш тарткан. Ал өзү жибек өндүрүп иштеп, казынадан айлык алчу эмес. Падыша анын бул кылган үчүн зынданга каматат да, аягында ууландырылып өлтүрүлгөн. Алар диний баалуулукту коргоо үчүн саясаттан алыс болушкан. Алар өздөрү эркин аянтчаны түзүшүп, башка диндердин өкүлдөрү менен да биргелешип, пикир сууда өнүгүүнү жолго коюшкан. Азыркы учурда ушундай динамиканы талап кылып тургандай. Böyle bir çoğulculuk, böyle bir özgürlük ve böyle bir dinamizm gerekiyor. Bu yandan da мусулмандар басымдуу болгон өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азияда да дин менен демократияны карама-каршы койгондор бар. Мусулман коомчулугунун бул эки түшүнүктү бири-бирине каршы койгонунун себеби эмнеде? Bunun bir sebebi модернизмге, батышка болгон жек көрүү десек болот. Мусулман коомчулугунда бул боюнча радикалдуу көз карашта болгон топтор бар. Африкада Боко Харам деген уюмду билесиздер. Ал батыштын илими арам деген принципти карманат. Мусулмандардын тарыхына көз чаптырсак, аларда плюрализм түшүнүгү ар түрдүүлүк бар эле. Андан кийин да бир канча мусулмандар өлкөсү парламентаризм, демократия менен жашады. Мисалга алсак, Осмон падышачылыгы 1870-жылдары көп диндүү парламенттин негиздеди. Анын 60% мусулмандар түссө, 40% христиандар, жөөттөр жана башка дин өкүлдөрү болор эле. Күнүбүздө демократиянын жактоочуларын Американын агенти же батыштын түшүнүктөрүн алып келип жатат деген ойлор да туура эмес. Мусулмандар негизинен эле эркиндикти сүйгөн, дин менен мамлекетти белгилүү чек менен бөлө алган демократиялык система курса болот. Куруш керек. Анткени ислам адилеттүүлүктү талап кылат. Авторитардык режимде адилетсиздик көп болот. Алдыда меритократиялык, демократиялык системанын мусулмандарга ылайыкталып иштелип чыгышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул аракеттер батышты тууроо катары кабыл алынбашы керек. Kurmaları gayet normaldir. Bu batıyı taklit anlamına gelmemeli. Ama şimdiki zamanda bile диний башкарууну көздөгөндөр өлкөсүн Ислам Республикасы деп атаган топторда жок эмес. Бул багытта өнүгүп жаткан деп мисал катары Иранды айтып калышат. Дин аралашкан башкарууну эмне үчүн эффективдүү эмес деп жатасыз? Neden dini yönetimin etkisiz olduğunu belirliyorsunuz? Bu da önemli bir konu.
Соңку 100 жылда белгилүү диний лидерлер, агартуучулар чыкты. Мисалы, Египеттеги мусулман агайындар тобу. Алардын лидери Хасан Аль-Банна ислам дин дагы, мамлекет дагы деп жар салды. Тагыраагы орто кылымдагы дин мамлекет альянсынан да алдыга чыгып, баарын исламдын негизинде чечүүгө белсенди. Bunun шиит версиясы катары Хумейни Иранда бийликти алып өлкөнү фыкх чечимдери менен башкармай болушту. Бул аракеттердин баары ийгиликтүү болбой, соңунда ойрон болду. Ирандагы азыркы режим оппозицияны күч менен басып турат. Бул аракеттер адамзатка тынчтык, бактылуулук алып келген жок. Коркунуч, уруш талаш алып келди. Анткени бул долбоор көйгөйлөрдү реалдуу чече алган механизм эмес эле. Ар бир тармак өзүнүн көйгөйлөрүн чече ала тургандай болушу керек. Мисалы, экономиканы экономисттер жөнгө салат. Дин өкүлүнүн экономика тууралуу билгендери чектелүү. Дүйнөлүк саясаттын өзүнүн эрежелери бар. Бардык маселени ислам менен чечебиз. Бул динде бүт чечим бар деген болсоңуз адашасыз. Ислам чечим сунуштабайт. Ал адеп ахлакты, адамдарга ибадатты, адилеттүүлүктү буйруйт. Андан сыртта болгон саясий экономикалык маселелер, адамдардын өзү чечиши керек болгон көйгөйлөр, булардын эч кандай диний ыйыктыгы жок. Günlük olaylardır. Kutsal dini konular değildir. Bu yandan da kendi kitabınızda Китебиңизде өнүгүү үчүн экономикалык эркиндик керек деп жазыпсыз. Авторитаризм калыптанган өлкөлөрдө экономикалык же жалпы эле эркиндикти өнүктүрүү боюнча сүйлөшүү канчалык реалдуу? Анын жанында эркиндикти чектен чыгуу деп кабыл алгандар да бар. Авторитаризм басымдуу болгон өлкөлөрдө эркиндик сөзү кантип туура чечмелениш керек? Şimdiki zamana göre nasıl yorumlamalı özgürlük konusunu? Özgürlük hem politik, Саясий, экономикалык, диний эркиндиктер бири-бирин толуктап турат. Ошол себептүү бардык тармакта эркиндиктин болушу маанилүү. Азияда Кытай сыяктуу авторитардык режимдеги өнүккөн өлкөлөр бар. Ортоңку чыгышта да мындай болушу мүмкүн эмеспи? Менин жообум мындай. Кытайдын бул системасынын узак мөөнөттүү планда канчалык ийгиликсиз болоорун көрө жатарбыз. Балким, келечекте алдагы Тайвань же Түштүк Корея сыяктуу демократияга бет алар. Авторитардык режимди карманган бойдон калса, экономикалык көрсөткүчтөр төмөндөшү мүмкүн. Бирок авторитаризм болгону менен билим берүүгө басым жасайт. Аскердик кагылышуулар жок. Экономикасы өндүрүшкө байланышкан. Сөздүн башында айткандай, ортоңку чыгыш өлкөлөрүндө чийки заттардан турган рантия экономикасы тагыраагы мунай менен гана жан багышат. Өндүрүш жок. Билим берүү, агартуу саясат артта калган. Мындай улана берсе, аскердик кагылышуулар, Йемен, Сириядагыдай окуялар болуп, натыйжада артта кала беришет. Азиядагы өлкөлөрдө авторитаризм болгону менен өнүгүүгө бет алган система курулган. Мындай көрсөткүчтөр ортоңку чыгыш өлкөлөрүндө байкалбайт. Kalkınmacı bir otoriter rejim olduğu için Orta Doğu'da aynı şeyi göremiyoruz. Özgürlük konusundan söz ederken Эркиндик темасын улай, мында ой жүгүртүү, тандоо эркиндиги канчалык маанилүү? Мусулман коомчулугу бул түшүнүктөрдү артта калган жокпу? bu düşünceleri de geride kalmıyor mu? Maalesef çok geride kalıyor. Mesela Тилекке каршы аябай эле артта калып жатат. Мисалы, динге акаарат кылгандарды жана андан чыкканды жазалоону алалы. Бул маселеде мусулмандар көп жашаган өлкөлөр алдыда турат. Пакистан, Сауд Арабияда, Иранда бул маселеде катаал чаралар колдонулат. Мындай учурда ой жүгүртүү, тандоо эркиндиги чектелет же толугу менен жоголот. Андан тышкары мамлекеттин экономика тармагындагы кысымдары да, англисчеде brain drain деп коет, бул акыл, мээлердин көчү. Араб өлкөлөрүнүн көбүндө, азыр Түркияда да башталып жатат. Медицина жаатындагы адистер, илимпоздор Европага, Америкага кетип жатышат. Эгер аларга өз өлкөлөрүндө эркиндик берилгенде, акылдуу прогрессивдүү кадрлар ортоңку чыгышта Борбор Азияда кала беришмек. Ошол өңүттөн караганда аларды кармап калуу үчүн экономикалык, диний жана башка эркиндиктер маанилүү. ekonomik özgürlük, dini özgürlük sağlanması çok önemli. Kitabınızda bu Артта калган түшүнүктөрдөн арылуу үчүн мусулман коомчулугуна бир катар сунуштарды бериптирсиз. Анда өзүн сындоо же чындык абалын кабыл алуу, күзгүгө кароосун сунуш кылгансыз. Азыркы учур мусулман жамаатынан эмнелерди же кандай болууну талап кылат? Бул багыттагы тенденция кандай уланышы керек? Şimdiki durum Müslümanlardan ne talep ediyor? Müslümanlar geride kalmamak için nasıl olması lazım?
Kitabımda sorunları genelde günümüzde Китепте көп адамдын кайсы бир маселеде талашып тартышканын, бирок туура эмес жыйынтыкка барышарын жазгам. Анткени алардын бир бөлүгү көйгөйлөрдүн пайда болушуна, чечилбей жатканына исламды айыпташат. Бул туура эмес. Себеби ислам тарыхта өнүгүү менен шайкеш экенин далилдеген, талкууга, талдоого ачык дин. Дагы бир топтогу адамдар болсо, буга колониализмди, орус батыш колонияларын талкуулашат. Мен буга макул болуу менен мындан ары бул пикирден арылууну сунуштайм. Суроодо айтылгандай, эми өзүнө баа берип талдоого алса дейм. Себеби бир коомдун, өлкөнүн ичиндеги көйгөйлөр чечилсе, ар кандай адашуулардан уулак болот. Дин менен мамлекеттин алакасы да бир кылка болот. Экономикалык жактан бекемделгенде, сырттан келген күчтөр ансыз деле жок кыла албай турган болот. Тыштан келчек колониализмге каршы туруштук берүү үчүн ички көйгөйлөр чечилип бекемделген болушу шарт. Мисалы, түркиялык мусулмандар Осман империясынын тарыхын, ата-бабаларын алкагандын ордуна биз кайсы жерден ката кылдык деп ойлонсо, көйгөйлөр аныкталып чечиле баштайт. Мен ошол үчүн бул китепте адашкан учурларды, бурулуштарды талдаганга аракет кылгам. Tarihten günümüze nerelerde hata yaptığını incelemeye çalışıyorum kitabımda. Ахмет мырза, бизге маек курганыңызга рахмат. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.